Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Түз эфирде ачык айкын программасы. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып барам. Бүгүнкү чыгарылышта биз мигранттарга берилген мүмкүнчүлүк деген теманын тегерегинде кеңири талкуу кылабыз. Бизде конокто Мигранттар профсоюзунун төрагасы Жамалидин Шанколов, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борборунун директору Кубандык Акматбеков. Урматтуу коноктор, чоң рахмат сиздерге. Маанилүү маалыматты эл менен бөлүшкөнгө келип отурганыңыздар үчүн сиздерге алдын ала ыраазычылык билдирем. Эң бүгүнкү жаңы кабар деп коелук. Ошол Кыргызстанда чет жердеги жарандарды ишке орноштуруу борбору түзүлдү. Бул борбор аркылуу башка өлкөлөргө жарандарыбызды жөнөтүп, иш менен мыйзамдуу камсыз кылуу жагы активдүү ишке ашып жатат. Бул борбор буга чейин деле консультативдик борбор катары иштеп келген. Кубандык мырза, азыр сиз жетектеп турган ишкана деп коелук, мурунку кеңешме ишканасынан эмнеси менен айырмаланат? Рахмат, саламатсыздарбы? Туура айтасыз. Азыр министрлер кабинетинин токтому менен эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин алдында биздин жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору түзүлдү. Бул борбор мурунку маалымат консультация борборунун негизинде түзүлгөн. Мурунку маалымат консультация борбору тышкы иштер министринин алдында ишти алып барган болчу. Азыр болсо мен айтып кеткендей эмгек социалдык камсыздандыруу жана миграция министрлигинде астында биз ишти алып барабыз. Биздин функцияларыбыз ошол бойдон толугу менен калды. Биздин жарандарга эмгек менен чет өлкөдө эмгек менен чет өлкөдө жумушка орноштуруу маселеси, жанагы кара тизмеден текшерүү. Азыр бизде Кыргызстанда 117 жеке агенттиктер иштин алып барат, жумушка орноштурган жеке агенттиктер. Алар ошо 20 мамлекетке жумушка орноштурат, ошолордун үстүндө мониторинг жүргүзүү жана башка көптөгөн жумуштар. Бир гана жүк 200 боюнча биз буга чейин ишти алып барганбыз. Бул төлөмдөр боюнча, жүк 200 боюнча. Ошол төлөмдөрдү азыр тышкы иштер министрлигинде калды. Аны тышкы миграция департаменти мындан ары ишти алып барат да. Бул боюнча, бул борбор боюнча кеңири маалыматты программанын жүрүшүндө кулантабыз. Бул жерде Жамалдин агай, сизге суроо. Буга чейин деле ошол жарандарды чет өлкөгө жумушка мыйзамдуу жөнөтүү жагы жүрүп келген. Бул мекеменин ишмердүүлүгүнө сиз канчалык баа бересиз? Анткени сиздер дагы ошол мигранттар менен иштеп келесиздер. Алардын көйгөйү, маселеси, ысык суугун жакшы түшүнөсүздөр. Канчалык ошол борбордун жардамы мигранттарга тийди, алардын жумушун жеңилдетти? Рахмат, саламатсыздарбы? Биз мурда эле ошо консультативный центр менен жакшы тыгыз иштеп алып барчубуз. Азыркы учурда түздөн-түз ушу жумушка орноштуруу боюнча деген аты дагы өзү бул кишилерге коюлган милдетти так белгилеп турат да. Эми жакшы жагын айтсам, бул биринчиден баягы уюштуруп, организованный, орусча айтканда, ошондой түрдө кетип атат. Жана өздөрү айтып кеткендей, бир жерге жайгаштырып, топ-топ ПЦР тесттерди бардыгын алып туруп, тияктан тосуп алат. Анан жумушка орношуу да көзөмөл болот да. Бул мигранттар үчүн абдан жакшы. Экинчиден, ошол эмгек укуктарын коргоо боюнча дагы аябай сонун маселе чечилип атат да. Бул мамлекет тарабынан уюштурулуп жөнөтүү, бул мигранттар үчүн өтө ыңгайлуу, анан жакшы шарт болду да. Эми бул жерде Кубандык мырза, айтсаңыз, мына ишти баштапсыздар, жанагы жумушка орноштуруу борбору болуп түзүлүпсүздөр. Биринчи жасаган ишиңиздер, жыйынтык кандай болду? Эми буга чейин деле ошол чет өлкөгө биздин жарандарды жумушка орноштуруу боюнча ишти биз алып барганбыз. Азыр болсо эми азыр деле түздөн-түз ушул ишти алып барабыз. Мисалга айта кетсек, 15 жылдан бери биздин борбор ошо Корея Республикасына биздин жарандарды жумушка орноштуруп келген. Мынакей бүгүн эртең менен биздин жарандар 104 жараныбыз ошол Корея Республикасына 4 жыл 10 ай ылык мөөнөткө ишке орношконго мүмкүнчүлүк алып учуп кетти да. Бул боюнча да биз ишти буга чейин алып барып келгенбиз. Айта кетсек, статистикага кайрылсак,
жылына бул ушул меморандум боюнча жылына 200-300 адам биздин жарандар ошо Корея Республикасына жумушка орношуп келген. Бирок тилекке каршы пандемия шарттарына байланыштуу 2020 жылы 15 марттан бери биз жарандарды Корея Республикасына жөнөткөн эмеспиз да. Анткени Корея Республикасы кабыл алган эмес. Мына 29 декабрдан баштап сүйлөшүүлөрдүн негизинде ошо Корея Республикасы биздин жарандарды кайрадан жумушка алууну кабыл баштады. Биз 29 декабрда 11 жаранды биринчилерден болуп ошо Корея Республикасына жөнөткөнбүз. Алар ал жерге баргандан кийин 10 күндүк обсервация жанагы изоляциядан өтүп, азыр болсо буюрса ошо жумушка киришти да. Андан тышкары ошол сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп Корея тарапы менен мынакей бүгүн жана айтып кеткенде 104 жаранды чартердик рейсти сүйлөшүп ошо Бишкек Сеул багытында түздөн түз бизде регулярный рейс жок болгондуктан ошо чартердик рейсти сүйлөштүк. Биздин 104 жаранды ошо атайын ПЦР тестти алуу максатында ошол убакта башка адамдарга жолукпоо максатында ошо Аккеме отелинде жайгаштырып ошо дем алыш күнүнөн баштап ошо 2 күндүн ичинде барып ошол жерден барып тесттерин алып, аларды текшерип, алар менен ошол керектүү кагаздарга кол коюшуп, ошо менен бүгүн бул жарандар Корея Республикасына учуп кетишти. Демек 2 жылдан бери кезек күтүп тургандар учуп кетишти. Жумуш менен камсыздалган жарандар, жумуш берилген жарандар. Жамалдин агай, мына сиз мигранттар менен сүйлөшкөндө ошол бизде ошол мигранттарды ишке жайгаштыруу жана консультативдик борбор деп коёчу эле мурун. Ошонун пайдасы канчалык болду, ошондой эле кандай маселени дагы чечиш керек эле, кайсы көйгөйлөр менен сиздерге кайрылат негизи? Алардын негизги жанагы корчундуу маселеси кандай? Чет өлкөдө. Эми мынау боягы орусча айтканда организационный контингентте мындай маселелер аз болот да. Ал эми мындай өздөрү стихийный кетип, өздөрү барып, өздөрү жумуш издеп, өздөрү кагаздарды турлаганда ошол жерде пайда болот да. Биздин профсоюз негизинен Россия Федерациясынын аймагындагы ушу мигранттар менен негизинен ошол жерде иштейбиз. Анткени башка өлкөлөрдө бар, мисалы Саудовская Аравияда мүчөлөрүбүз бар, Германияда бар, Чехия бар дегендей. Алар деген бара турган жерини билип, эмне жумуш кылганды, тилди билип, ошо кабыл ала турган өлкөнүн мыйзам актыларын билип барышат да. Ал эми Россияга болсо тура калып эле эртең кетип атпайбы? Вот проблема ошондо болуп атат да. Алар деген ошо агай айткандай жанагы организационный контингент болгондо аябай сонун болот. Границадан өткөндө эле бизге звонить этет, же болбосо эмелерге жазат соцсеттер аркылуу. Агай, мен Россия Федерациясы Москвага учуп бардым эле, мени сүйлөштүрүп эле 1-2 суроолорду берип кайтарып берди дейт. Анан кийин акырындап териштирип эме кылсаң, ал кишиде сакалы бар болот. Анан сен даватка чыктың беле деп суроо берет да. Ооба, мен чыктым. Анан тигилер деле билет да. 4 айлыкка чыктым, ооба десе, эми ал деген башка өлкөнүн өзүнүн эреже эмелери бар, коопсуздук маселеси боюнча алардын ушундай киргизбөөгө өздөрүнгө уруксат берилген да. Ушундай да, баягы чүрлете деген жерде алар деген ар кандай кыйынчылыктар туш келет да. Ал эми ишке орноштуруу борбору түзүлгөнү аябай сонун. Бул кишилер бүт уюштуруп, деп, үйрөтүп, даже Кореяга жөнөткөндөр айтып атпайбы агай? Тилдерди үйрөтүп жөнөттүк дейт. Кайерге барат, эмне жумуш кылат, кандай эмгек укуктары бар, кайга карылыш керек, даже бул кишилердин байланыш телефондорун дагы алышкан. Ушундай жакшы жактары ушул да эми баягы. Эң кемчилик ушул баягы стихийный кетип, ар кандай кыйынчылыкка туш келип атат да. Бул жерде жанагы жумушка алдын ала даярдоо процессин айтып атат агай. Айтып өттү, Орусияда туура, Орусунда мектепти бүтүп эле чыгып эле кетип атпайбы? Кубандык мырза, айтсаңыз, ошол чет өлкөгө жана мыйзамдуу ишти, ошондой эле айлык акысын мыйзамдуу түрдө алыш үчүн алдын ала ошол жумушка даярдык процесси сиздерде жүрөбү өзү? Туура, биздин борбор аркылуу мына жаңы эле Россия Федерациясы жөнүндө сөз кылып атабыз, ошол жөнүндө токтоло кетели. Мына биринчиден Россияга чыгаардын астында баарыбыз билебиз, кара тизме деген бар. Бул Россия Федерациясынын аймагына
киргенге чектөө коюлган адамдардын тизмеси бизге ар бир 2 ай сайын ошол тизме жаңыланып келип турат. Бүгүнкү күндө 76 миңден ашуун биздин жаран ошо кара тизмеге кирип калды. Россияда, Россия Федерациясы боюнча. Анан кийин ошолор биринчиден Россия чыгарын астында өзүн кара тизмеден текшериш керек, бары жогун аныкташ керек да. Эгер аны болсо кандай текшерсе болот? Аны биринчиден биздин борборго келип текшерсе болот. Бул Бишкек шаарындагы Токтогулу 234 Молодая гвардия менен кесилишкен жерде. Ош шаарында да биздин борбор бар. Мындан тышкары эгер биздин борборго келе албай турган болсо, биз атайын ошо июль айынан баштап жаңы сайтыбызды ишке киргизгенбиз. migrant.kg деген ошол жерден өзүн онлайн форматта өзүн текшерсе болот да кара тизмеден. Бул өтө ыңгайлуу биздин жарандарга. Биз статистиканы карап ошол канча адам биздин сайтка кирип атканын, канча адам өзүнүн маалымат алып атканына кайрылып карап көрсөк, күнүгө 200дөн 600 адамга чейин ошол сайтка кирип, ошонун ичинде көпчүлүгү ошо кара тизмеден өзүн издегенге ошо издешет экен да. Ошол биринчиден бул ошо мен айтып кеткен кара тизмеден эмениш керек, караш керек. Андан кийин албетте бизде азыркы убакта Россия Федерациясы менен 22 иш берүүчү менен келишим түзүлгөн. Азыркы учурда ошол жерде ошо уюшулган түрдө биз ошол жарандарды ошол жака жөнөткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ал жерде дагы биздин сайттан жана бизден ошо маалыматты алса болот, кайсыл жерге кандай маянага, кандай шарттар менен барып иштегенге мүмкүнчүлүк бар экен. Ваканттарды деп койсо болот, ошолорду бизден көрсө болот, алса болот да. Эгер 2021 жылда алсак, биз 590 адамды Россия Федерациясына ошо уюшулган түрдө ишке орноштурганбыз да. Анын көбү ошо тиги Благовещенск шаарында ошо газоперерабатывающий бир завод курулуп атат. Ошол жерге келишимибиз бар. Ошол жерге биздин жарандар барып ишке орношулган да. Ошо көпчүлүгүн айтып коеюн. Эми сөзүңүздү бөлдүм, кечиресиз, кыска суроо берейин. Мына Орусия мамлекети бизге жакыныраак болгон үчүн ушул багытка кызыккандар көп да. Ушул мамлекетке кызыккандар көп. Эгер азыркы учурда ушул Москвага барып же Орусияда иштейм дей турган болсо, кандай иш орундар бар? Ага кантип тапшырса болот? Кимдер өтө алат? Эми иш орундардын саны өтө көп азыр. Анткени мына пандемия шарттарына байланыштуу Россия Федерациясында биз өзүбүз деле көрүп байкап атабыз. Ошо мигранттардын саны жетишпей атканы билинип турат да. Акыркы убакта ошо пандемия убагынан бери маяна акылары дагы өскөнү байкалууда. Андан тышкары, мисалы, иш берүүчүлөр ошо биздин жарандарга жол киресин да төлөп бергенге азыр мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой жол киреңерди да төлөп берели, бизге келип жумушка орношкула деген ошондой чакырыктарды берип атышат. Бирок айтып кетчү нерсе, биздин жарандар ошо менен бирге буга чейин айтылып кетти, Россия Федерациясына кириш өтө оңой азыр убакта. Виза же башка шарттар кереги жок. Билетти авиа каттам боюнча билет алып эле барып ошол жерге ишке орношсо деле болот. Бирок баргандан кийин ошол мамлекеттин ошол кандай требованиялар бар болсо, ошонун баарын сакташ керек да. Азыркы убакта мынакей 29 декабрдан бери кирген жаңы талаптар бар. Анын баары тең талаптарды, кандай шарттар коюлган, анын баары биздин сайтта толук жазылган. Анын баарын биздин жарандар кирип же бизге келип, борборго келип таанышса болот да, кетердин астында. Түшүнүктүү. Жамалдин агай, сиз дагы мына ошол сиздердин уюм жана профсоюздар, мигранттардын профсоюзу буга чейин эле көп багылыктуу жумуштарды жасап келип атасыздар. Ошол биздин жарандарыбыздын чет өлкөдөн жумуш, иш таап, үй бүлөсүн бакканга канчалык деңгээлде салымыңыздарды коштуңуздар, жумушуңуздардын жыйынтыктары кандай болуп атат? Биздин негизги милдеттерибиздин бири бул эмгек укуктарын коргоо да. Ошонун бир салымыбыз деп айтсак, ошо бүгүнкү күнгө карата биз 11 миллион 780 миңден ашыгыраак суммадагы ошо иш берүүчү тарабынан айлык акысын бербей койгон учурларда биз ошого тиешелүү аракеттерди көрүп алып берип десек болот да. Анан канчалаган мигранттарга эми биз анын санын кылып аптырбыз. Ошо миграция маселелери боюнча консультацияларды беребиз да. Границадан өткөндө кандай кылыш керек,
анан кийин миграционный учетко кантип туруш керек жана башка. Мен бир мисал келтирип кетейин. Ошол биздин өзү соцсеттерде группаларыбыз бар. Ошол группадан бир жигит ошол мед академияны бүтүп барып Москвада докторантурага тапшырган экен. Границадан өткөндө баягы миграционный картаны толтурганда учеба деп астын сызыптыр. А бирок тиги оператор работа деп киргизип коюптур да. Анан бизге чыгып атат, байке мени ошо милициялар кармап алып, полиция кармап алып, депорт кылам деп атат. Эмне болду десе, мен окууга келгем 3 ай болду. Алар болсо менин базадан көрүп, сиз жумуш боюнча келген экенсиз деп. Анан ошол миграционный картаңды сүрөткө тартып жибер дедик. Анан биз ошол процедура кылдык да, ошол Москвадагы укук коргоочуларга чыгып, эмелер жөнөтүп, алар аркылуу ошо пограничный службага чыгып атып 3 сааттын ичинде ошону оңдоп бердик да. Бул мындай деген жеке жарым мигранттын колунан келбейт да. Бул уюм болуш керек. Өзүнчө мамлекет тарабынан катталган статуска ээ болгон ушундай уюмдар да. Жумушка орношуу боюнча дагы көпчүлүгү кайрылат да бизге. Анан эми Россия Федерациясында биздин мамлекет тарабынан аябай көп жеңилдиктер берилген да. ЕАЭФ өлкөлөрүнүн составына киргенде биздин Кыргызстан граждандары биз деген патент менен иштебейбиз. Түздөн түз эле барып заявление жазып, ошо жумушка орношууга укугубуз бар. Тандоо укугуга ээ болгондо биз Россия Федерациясынын жарандары кандай укукка ээ болсо, биздин Кыргызстандын жарандары да ошондой укукка ээ болот да. Эми анан тандоо отуруп биз сунуш кылган жумуштар көпчүлүгүн канааттандырбай калат. Мисалы биз нан бышыруучу завод менен договор түздүк. Биз ошо силерге биз мигранттарды жиберип туралы. А силер болсо договор түзүп, эмгек акысын убагында берип, тийшелүү социалдык камсыздандырууду берип турасыңар деп. Анан ага жерге бир 12 эле жумушчу орношту да, мигрант орношту. Калганы каалаган жок. Анан биз негизги көңүлүбүздү ошо эмгек укуктарын коргоо багытында эме кылып жумшап атабыз да. Бул жерде Кубандык мырза, мына Орусиядан тышкары башка өлкөлөрдү алсак, кичине тил билген, техникадан кабары бар жаштарыбыздын көбү башка Европа мамлекеттерине кеткиси келет да, Туркиядан баштап Америкага дагы баргысы келет, ошондой эле башка өлкөлөргө кеткиси келет. Ошол борбор аркылуу кыргызстандыктар дагы кайсы чет өлкөлөргө чыкса болот, жумуш таба алат? Биздин борбор жана мен айтып кеттим, жеке агенттиктер жөнүндөчү 117 жеке агенттик 20 мамлекетке азыр ишке орноштурууну жүргүзөт. Бул уруксат кагазы бар жеке агенттиктер жөнүндө сөз кылып атам мен. Азыркы учурда биз пандемиянын кесепетинен кескин түрдө азайып кетти. Бизге берген агенттиктердин маалыматы боюнча азыр ушул жылдын 21-жылдын аягында ошо 3234 адамды биз жумушка чет өлкөгө орноштурдук деген маалыматты берген да. Алардын ичинде эми жана айтылган 20 мамлекет, Европа мамлекеттери, эми көп эле мамлекеттер. Анан кийин биз болсо, биз дагы азыркы учурда ошо жогорку кеңештин алдында миграция кеңеши бар. Ошону менен биргеликте биз изилдөө жүргүзүп жатабыз. Бул изилдөөнүн максаты ошол биздин жарандар үчүн, ошол жеке агенттиктер үчүн кайсыл мамлекеттер биздин жарандар үчүн өтө ыңгайлуу деп эсептелинет деген изилдөөнү жүргүзүп атабыз. Бул изилдөөдө биз ошол мамлекеттин элчилиги Кыргызстанда барбы дегенден баштап, тиги акча которуу маселелери кандай ыңгайлуу же ыңгайсызбы, тил билүү маселеси, медицина менен камсыздоо жана башка көп маселелерди камтып, ошондой изилдөө жүрүп, ошонун натыйжасында биз биздин жарандарга, ошо агенттиктерге ушул мамлекеттер менен иштөөнү сунуштайбыз да. Анан азыркыда ошо айтып кеткендей агенттиктер жөнүндө биз мониторинг жүргүзүп, көзөмөл жүргүзөбүз. Бирок мындан тышкары дагы өзүңүздөр билгендей ошо
телевизордан болобу, могу базардагы радио рубкалардан болобу, биз өтө көп угабыз, ошо жумушка орноштурабыз, баланча мамлекеттерге деп чакырыктарды угабыз, бирок ал уруксаты жок жүргүзгөн легалдуу эмес ошо агенттиктер болушу мүмкүн да. Алар менен кетүү биздин жарандар үчүн өтө кооптуу да. Аны кантип аныктаса болот? Алар уруксат кагазы жок агенттиктер, анткени уруксат кагазын алгаардын астында сиздер бересиздер, уруксат кагазын бизде аркылуу алат, бирок ал текшерүүлөрдөн өтөт да. Бул биздин ички иштер министрлигинде, жанагы ГКНБдан бүт текшерүүлөрдү өткөндөн кийин гана, ошондон кийин анан ошол 1 жылдык, биринчиден 1 жылдык мөөнөткө, кийинкиде узартканда 3 жылдык мөөнөткө ошондо уруксат кагаздары берилет. Ошондо гана ал болсо бир кайсыл мамлекет болсо ошол мамлекетке гана берилет да, бир мамлекетти тандалып. Ошол мамлекетке гана биздин жарандарды ишке орноштурат. Эгер андай уруксат кагазы жок болсо, бул азыркы кылмыш жаза кодекси менен жоопко тартылышы мүмкүн да, ошондой ишмердүүлүктү алып барса. Жамалдин мырза, сиздердин мекемедагы ошол мигранттардын укугун коргоо багытында иштеп келет экенсиздер. Көпчүлүк жарандарыбыз башка өлкөлөрдө айлыгын ала албай, иштеп туруп акчасын кайра ала албай кыйналып жүргөндөр дагы бар да. Сиздерге кантип кайрылса болот? Ошондой эле сиздер буга чейин ошо канча жарандын ошондой оор кырдаалдан алып чыкканга жардам бердиңиздер? Биз бардык соцсеттерде барбыз. Facebook'ta, Одноклассникте, WhatsApp группаларда барбыз. Анан мурда деген биз мигранттарды издечүбүз да, бизге мүчө болуп коюңуздар деп. Ал эми бүгүнкү күндө мигранттар өздөрү чыгышат да, өздөрү айтат. Ошо силердин ишмердик боюнча чала окуп калдым, ошону түшүндүрүп койсуңарбы деп. Мисалы бир эле Россия эмес, бүгүнкү күндө мисалы Тайвандан чыгышты балдар. Ошо жакта циркте иштейт экен. Анан биз дагы керектүү учурда ошо эмгек укугубузду коргогонго сиздер жардам бересиздерби деп. Германиядан чыгышат, Чехиядан бар, Сауд Арабиясынан бар дегендей да. Анан бизде бүгүнкү күндө мынау ковид болгондо көп запрет болуп коет, сыртка чыгып коомго аралашуу боюнча. Ошо Москва шаарында өзгөчө ал жерде баягы курьерский служба аябай өсүп кетти да. Анан биздин кыргыз жарандар агылып эле ошо жака пеши деп коет, жөө жүрүүчү курьерлер, вело курьерлер, анан авто курьерлер болуп. Ошолордун эмгек укугун коргоодо биз бир канча жетишкендик деп ойлоймун да. Бизде бүгүнкү күндө 224 курьер мүчөбүз бар да. Алардын негизги эмеси баягы орусча айтканда. Кайсы өлкөлөрдө курьерлер? Биз Россия Федерациясы менен иштеп атабыз бүгүнкү күндө курьерлер боюнчачы. Негизги проблемалардын бири баягы орусча айтканда необоснованный наложение штраф деп коет. Ошол штраф ал деген бул бүгүнкү күндө алар платформенный экономикада, виртуальный платформада общение болуп да, работодатель менен иштөөчү бири-бирин көрбөйт. Ошол соцсеттер аркылуу ошол биздин кыргызча айтканда османда сүйлөшөт да. Анан ошол заказды алып барганда, заказды кабыл алган, буйртманы кабыл алган адам жазып коет экен да, баягы не русский, анан кийин не бритый, не чистый депчи. Ошондой баягы негативный эмелерге түшүп калат экен да, автоматтык түрдө баягы система өзү штраф коюп коет экен. 700 рубльден 5000 рубльге чейинчи. Биздин балдар ошону иликтеп, системага кирип, ачып көрүп, барып, ошол представительствосуну барып доказать этип, бул деген дискриминация болот. Эмне себептен орустан башка алып келсе болбойбу? Биздин мамлекеттер келишимдерибиз бар деп туруп, чөнтүп отуруп, баягылардын салынган штрафтарын алдырып эме кылышат. Анан дагы бир көйгөйлүү эмелерин чечкени бул айрым жаңы барган мигранттар спец одежда берип турат, алардачы баягындай көк, жашыл кийим кийбейби. Алар өзүнүн кийимин кийсе, сразу баягы штраф салып коет да. Анткени жаз келди, күз болду, күздөн кыш болду да. Ошо кыш убагында дагы баягы летний форма менен жүрүшөт да. Ичинен свитер же башка кийип алса, алар сразу нарушение болуп эсептелинет экен. Биздин балдар, ошол биздин курьерди курьердик эткен координаторлорубуз бар. Алар деген барып, ошол маселени коюп, ошол жылуу кийимдерди, спец одеждаларын алып бергенге ушундай аракет кылып атат да. Анын договорлорун алып берип атат дегендей.
Кубандык мырза, мына агай айтып өттү, ошол жумушту барып ишти баштагандан кийин маселе жаралат депчи. Ушул сиздер жумушка жөнөтөрдөн мурун жана даярдоо процесси деп коелук. Ошол кандай жүрөт? Азыр себеби биз азыр көп жарандар көрүп турат, эгер мен башка чет өлкөгө чыксам, алдын ала эмнеге даяр болушум керек деген нерсе бар да. Эң туура суроо. Ошол эмгек миграция кетээринин астында бул даярдыктан өтүш керек да, ар бир жаран. Бул деген биздин министрлер кабинетинин токтому менен да бекитилген. Бул даярдыкты биздин борбордагы ошол жанагы чет жакка орноштурган жеке агенттиктер дагы өткөрүш керек да. Мисалы Корея боюнча айтып кетсек, биз даярдыкты эми буга чейин булар тил маселесин өзлөрү билип, жанагындай экзамендерден өтүп, анан кийин келишим түзүлөт. Андан кийин биз ар бир жаран менен ошол бир нече сааттык даярдыктарды жүргүзөбүз. Ошол мамлекеттин салттарын, бул жерден жанагы бизде EPS деген борбор бар, Кореянын борборунун өкүлдөрү бар. Ошолор келип өзлөрү Корей жарандары биздин жарандарга ошол өзлөрүнүн каада салты жөнүндө дагы айтып берип окутат да. Ошон үчүн ар бир мамлекетке жөнөткөндө биз бул нерселерди, даярдыкты көрөбүз. Россия Федерациясы дагы ошондой уюшулган жөнөтүлгөн жарандарды, уюштуруп жөнөтүлгөн жарандарды биз албетте биз ошол даярдык өткөрүп анан кийин жөнөтөбүз да. Кайсы өлкөлөргө барса болот, мисалы? Эмираттарга барса болобу? Эми мына азыр мен Туркияга болот албетте. Бул эми жеке агенттиктер аркылуу барса болот деп айтып коеюн. Мен сизге мына жаңы эле статистика окудум. 3000ден ашык адамды шарттарга, ограниченияларга карабастан жөнөттүк деп бизге маалымат беришти. Жеке агенттиктер, бирок өзүңүздөр билесиздер, көп мамлекеттердин виза берүү, виза алуу маселелери азыркыга чейин жакшы чечилген жок, чектөөлөр коюлган. Бизге берген маалыматтар боюнча Турция республикасына 1,5 миң адам, Болгарияга, Эмиратка, Катарга, Кувейтке, Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Словакия, Хорватия, Эстония деген мамлекеттерге азыр ошол жеке агенттиктер уруксат кагаздарын алган, ошол жерге биздин жарандарды жөнөтүп жатат да. Ошол жерге жөнөткөн тууралуу бизге маалыматтарды беришет. Алардын баардыгын тең мен жана айтып кеткен Migrant KG сайтына кирип, ошол кайсы мамлекетке кайсыл жеке агенттиктер жөнөтүп атат, алардын уруксат кагаздарын бардыгы жоктугу, телефондору, адрестерин өйдө маалыматты ошол жерден алса болот. Бул жерде ошол ишке орноштуруу борбору менен борбору бул мамлекеттик келишим, ошондой эле жеке компаниялардын келишим негизинде жөнөтөт турбайбы? Жамалдин агай, сиздердин мекеме кандай? Кантип жумушчуларды тышка жөнөтөсүздөр? Кандай келишим бар? Сиздердин негизи статусуңуздар кандай негизи? Биз мамлекеттик эмес уюм болуп эсептелебиз. Бул биз деген мигранттардын өкүлчүлүктүү органы, биз мыйзам менен бекитилген өкүлү деп эсептелинген орган болуп эсептелебиз. Биз дагы чындыгында орусча айтканда предвыездной подготовка деп алдын ала даярдык көрүү боюнча да иш алып барабыз. Биз ошо райондук мамлекеттик администрациялар менен, айыл өкмөттөрү менен ошол биз салыштырып көрсөк, негизинен ошол соц педагогдорду, анан кийин соц работниктерге эмеге миграцияга чыгаардан мурда ошол мигранттар кайрылат экен да. Анан биз ошолорду окуттук. Бүгүнкү күндө биз негизинен түштүк жакта окуттук. 1600 канчадан ашыкча да, эми ошончо соц работник ошончо эмелер кылды да. Бул деген биз чүй эле дегенде ошол паспортун кантип даярдаш керек, паспорту кандай болуш керек, эмнелерди билиш керек, өзү менен эмнелерди алып жүрүш керек, границадан кантип өтүш керек. Ошо границадан өткөндө жана мен мисал келтирип берем. Ошо суроолорго туура эмес жооп берип койгондор дагы бар да. Миграциянын картасы барбы, ошол бүт процесстерди ошон айтып өтөбүз да. Менимче ошол тияка барып кыйналгандан көрө бул жерден даяр болуп кеткен бир топ эффектив болот экен да. Ошол биздин практикада дагы ошондой. Анан биздин соц тармактарда, группаларыбызда азыр деген мурда юристтерибиз гана жооп берчү ошо соц тармактарга, жаңы кайрылгандарга. Азыркы учурда биздин ошо мигранттар өздөрүнө жооп бере турган болду да. Мен ойлойм, ошо биз мигранттарды кандайдыр бир деңгээлде ойготтук, өздөрүнүн укугун өздөрү коргогонго
активдүү катышуугачы ушундай боюнча багыт иш алып барып атабыз да. Бул жерде Кубандык мырза мына бир канча иш орундары бар деп едиңизби? Эгер кыргызстандыктар ошо сиз айткан өлкөлөргө бара турган болсо, кандай жумуштарда иштешет? Эми азыр карап көрсөк, Россия Федерациясы боюнча биздин жарандар эми көпчүлүгү жана сфера обслуживания деп коет. Ошол жумушка көп тартылып атат. Бул Турцияда деле мисалы отелдерде иштөө мына азыр ушул декабрдан баштап, декабрь, январь, февраль айларында атайын ошо Турцияга жөнөтүү боюнча агенттиктер өзүнүн ишмердүүлүгүн күчөтөт. Анткени ошо булардын сезонный работа деп коет. Ошол где-то апрель-май айларынан баштап биздин жарандар ошол жерге иштөөгө кетип, ошо ноябрь, декабрь айларына чейин иштейт да ошол жердечи. Сезондуу түрдө иштеген. Анан эми Европа мамлекеттеринен айтып кетсе көп өтө мындай ар кандай. Мисалы көбүнчө биздин кыргызстандыктар Корея менен Япония өлкөлөрүнө көбүрөөк барышат экен, анан араб өлкөлөрүнө. Европа азыр карап көрсө өтө көп да, мындай эмеси географиясы өтө чоң биздин жарандардын барчу. Ал Европа мамлекеттеринин почти бардыгына тең. Бирок мен айтып кетип атам, дагы да айтып коеюн, бул легалдуу түрдө кетиш керек. Эгер өзү кете турган болсо, ошол агенттиктер аркылуу кетиш керек же ал жер агенттиктер эмне кылат? Алар ошол иш визасын алып бергенге, иштөө визасын, трудовой виза деп коет, ошол алып бергенге жардам берет. Ансыз ал мамлекетке киргизбеш мүмкүн, иштетпеш мүмкүн. Анан кийин азыркы учурдагы могу шарттарда жаңыча ар бир күн сайын жаңы шарттар, жаңы тоскоолдуктар, жаңы ар бир мамлекет өзү киргизип атат. Эми ошону мисалы жаран өзү жалгыз билбеши мүмкүн, бирок агенттиктер аларды баарын изилдеп карап турат. Ошон үчүн ошолордон көбүрөөк маалымат алып, ошолор аркылуу кеткен дагы ыңгайлуу деп биз эсептейбиз да. Жамалдин агай, айтсаңыз, ушул миграцияга чыгам деп турган кыргызстандыктардын, чыгып кеткен кыргызстандыктардын эң башкы катасы эмнеде? Эң негизги катачылыктары. Бүгүнкү күндө массовый түрдө ушул договору жок эле. Сен иштей бер, сен договоруңду биз беребиз, анан дегенде договор түзбөй эле иштеп атышат да. Анан натыйжада эмне болуп атат? Ал деген көпчүлүгү мындай эмелердин тили менен айтканда баягы кидайт этип кетип атат да. Ошентип айлык акысын ала албай калып атышат да. Негизги кемчилиги ушул. Анан кийин экинчи дагы бир эмеси миграционный учет деп коет, ошо жашаган жерине учетко туруу. Биздин мигранттар жашаган жери башка, а учетко турган жери башка болуп калат да. Анан текшерүү учурунда ушундай чыгып калып көпчүлүгү штраф төлөп, депорт болуп аткан учурлар бар да. Ушундай негизги көйгөйлөрдүн бири ушул. Ушул жерде ошол жумушчулардын дагы бир маселеси, Кубандык мырза, маселен ишке барды дейлик, Япон өлкөсүнө барып туруп иштеп жаткан жаран ошол жерде кандайдыр бир маселе чыкса, эмгек акысы боюнча же кандайдыр башка ушул ичара маселе чыкса, сиздер чечип бере аласыздарбы ошол нерсени? Эми бүгүн биз көп Корея жөнүндө көп маалымат берип көп сүйлөп калдык. Ошо Корея боюнча дагы ошо толуктап кетейин ушул сиздин сурооңузга. Мисалы легалдуу түрдө кеткен, азыркы биз жөнөтүп аткан бул легалдуу түрдө программа боюнча кеткен биздин жарандар 4 жыл 10 ай иштеп келгенге мүмкүнчүлүгү бар. Алар ошол жерге баргандан кийин келишим түзүлөт. Ар бири менен контракттары даже бизге Бишкекке, Кыргызстанга келип туруп бул жерден кол коюшуулардан кетет. Ал жерге баргандан кийин ошол кандай ал Корея тараптын жарандары кандай укуктарга ээ болсо, мисалы эмгекти коргоо, минималдуу эмгек акы деген закондор, мыйзамдарына ылайыктуу биздин жарандарга да ошолор ошол мыйзамдар берилет да. Андан тышкары мына иштеп жүргөндөргө жанагы страховка деп коет, медицинский страховка, ошолор дагы каралган. Келишим бүткөндөн кийин, мисалы 4 жыл 10 ай иштеп бүтүп, жаран Кыргызстанга келерде жанагы ар бир ай сайын жасаган отчислениялары, эми ал жерге барып ал киши уже пенсияга жасаган отчисление же башка жака жасаган отчисленияларын эми ошолорду Корея тарап дагы кайтарып берет да биздин жарандаргачы. Бул келишим менен барган, легалдуу барган жактын жакшы жактары да. Ошон үчүн бул көп жагынан ыңгайлуу да биз. Демек, сиздер менен келишим түрүндө кеткен Кыргызстандын жарандары 4 жыл, 4,5 жылга чейин башка өлкөлөрдө иштей алат. Ошондой эле айлык акыларын мыйзамдуу ала алат.
Анан дагы бир кызык суроо, бул жерде баарын кызыктырган суроо, айлык акылары канча болот деген. Айлык Канча сомго чейин? Ар кайсы мамлекеттерде ар кандай айлык акы. Эми бизде эң азыр айтып аткан Корея популярдуу мамлекеттердин бири деп койсо болот. Бул жерде орточо айлык акы $2000 башталат да, ошо $2000. Анан ишке жараша андан да көп болушу мүмкүн. Андан кийин жанагы мыйзамдуу түрдө кандай социалдык жактан коргоо эткенин аны да айтып бердим. Ошон үчүн дагы бир жолу кайталап кетким келет. Ошо биздин жарандар чет өлкөгө жумушка орношуп чыгып кетерин астында ошол өзүнүн жакшы мамлекетти биринчиден изилдеп карап көрүп, ошол агенттиктер аркылуу же биз аркылуу кеткенде келишимдер аркылуу кетип, өздөрү барганда да келишимдерди түзүп, ошол легалдуу жүрүшүнө бул шарт болот дагы, ошол өзү үчүн да коопсуз болот да. Агай, сиз дагы айтып кетсеңиз, ошол миграцияга чыгам деп турган жарандарыбыз үчүн кыскача сунуш жана кеңешиңизди айтып кетсеңиз, биз программабызды жыйынтыктайбыз. Мен айтар элем, ошол биздин мигранттар ошол өз алдынча болбош керек. Жумушка орношкондо дагы ошол белгилүү ошол жерде билген адамдар менен кабарлашып, ошолор менен кайсы жумушка орношсо болот деп көпчүлүк уюмдар ошо кыргыздын өздөрү деле бири-бирин алдаган учурлар көп да. Анан кийин ошол ошо демеге чыгарда атайын даярданып, сурап билип анан кийин чыгыш керек да. Анан бизди соцтар, сеттерден бар жагынан профсоюз мигрантов десе эле, ошо бизди баардык ошону тапса болот да. Кубандык мырза, сиз дарегиңизди айтып кетсеңиз, телефондоруңузду, анткени бизди азыр Кыргызстан боюнча көрүп атат, ушул жумушка баруу маселесинде кайсы жерге, кайсы телефондорго, кимге кайрылыш керек? Мен дагы биздин жарандарды ошо дагы чакырып кетет элем, ошо коопсуз чыгып, ошо аман эсен барып иштеп келүү максатында чыгайын деген биздин жарандар барып ошол мамлекетке кетердин астында тандаган мамлекетин жакшыраак изилдеп, анан эгер балким ошол мамлекетте болуп калгандан кийин азыр мына социалдык тармактарда ар бир биздин ведомство, министрликтерде өздөрүнүн сайттары бар. Ошол жерден дагы көп маалыматтарды алса болот. Биздин сайттан мигрант KG андан тышкары эгер ошол мамлекетте болуп калса, ал жерде биздин элчилик жана өкүлчүлүктөрү болушу мүмкүн. Ошол жерлерден дагы кайрылып маалыматтар алса болот. Азыр биздин мигрант KG сайтында баардыгында тең ошол Facebook'ta да, Instagram'da да биздин страничкалар бар. info.kg migrant деген ошол жерден да маалымат алса болот. Анан биздин дарегибиз Бишкек шаары, Токтогул көчөсү 234, бул Молодая гвардия менен кесилишет. Ошол жерге келип алса болот. Анан телефондорду биздин сайтта толугу менен бар. Анткени бизде телефондор ар бир багыт боюнча бөлүнгөн. Мисалы, кара тизме текшерүү боюнча өзүнчө телефон, Корея мамлекети боюнча. Ошон үчүн ошол сайтка кирип, ошол жерден биз жөнүндө толук маалыматты алса болот. Чоң рахмат сиздерге, ошол мигранттарга толук кандуу маалыматты жеткиргениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде Ачык айкын программасын көрдүңүздөр. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып бардым. Бүгүн биз мигранттарга берилген мүмкүнчүлүк деген теманы талкууладык. Саламатта туруңуз.